Саламатсыздар достор. Аркабызда азыр Жалбыз сериалынын премьерасы. Биринчи сезон тартылган, элге аябай жакшы сиңген, эми экинчи сезону тартылып, премьерасы болуп жатат. Буйруса ушул сериянын кандай тартылганын, кайсыл актерлор жана кандай кызыктуу фактылар менен камтылганын көрөбүз. Ошондуктан жүрүңүздөр. Çağçılsa da kemi bey, taqdırına keybey. Sezimin ırğa arılap, Çaşonu suyup can düynösü deyik. Kındaysın deseng araba, Жақшы деп айтат көңүлүңдү жайкап. Сериал жөнүндө айтып бересизби, көрүп бүттүңөр бир сериал? Бул эми толугу менен эмес да, мындай жөн эле мындай тааныштыруу бир эме болду да, бирок бир кадрдан эле билип койсо болот. Бул жанакы жумуртка сасып кетет го. Ошол жумуртка сасык экенин билиш үчүн албетте баарын жештин кажети жок. Ичинде жыттап койсоң эле билинип калат да. Мына мен азыр көрдүм, иш бар. Жакшы кубанып атам. Анткени мен биринчи сезонду мен тарткам, эми бул экинчи сезон, а экинчи сезон тарткан бул кыйыныраак болот да, бул биринчи сезондон жакшы болуш керек. Сөзсүз жакшы болуш керек. Эми аны көрөбүз, буюрса жакшы кадрлар бар экен, жакшы иштептир режиссер, ийгилик. Сериал жакшы. Негизи мен биринчи сезонун көргөн эмесмин, бирок дальше күтөбүз го, көрөбүз го. Ошол экинчи сезонун көргөндөн кийин биринчи сезонун көрүүгө кызык пайда болду. Ооба. Негизи биринчи сезонун көрүп тургандан көрсөң түшүнүктүүрөөк болот да. Сразу экиге эмес. Пока полностью чыкканга чейин биринчи сезонун көрүп салыш керек да. Сериал жөнүндө жакшы тартылыптыр. Мага чейин көп киши айтып койгондой эле, мен ошолордун катарындамын. Актерлук ансамбль жакшы тандалыптыр. Эми муну баягы жалпысынан дагы көрүүчүлөрдү кызыктырат болуш керек. Бул баягы интрига менен бүттү да. Сериалдын өзүнүн максаты ошондой эмес. Эми буюрса дагы ошо уландыларын күтөбүз. Негизи жакшы иш башталды да. Өтө кубанычтуубуз ушул мамлекет тарабынан кыргыз сериалы уюштурулуп, каражаттар бөлүнүп, ушул өзүбүздүн сериалдардын, өзүбүздүн жашообуздун, өзүбүздүн турмушубуздун ушул эл алдына кайра бир чыгып атканы экран аркылуу бул өтө кубанычтуу окуя. Мына алгачкы ачылышы болуп атат. Эми негизи элди ушул экрандын, телевизордун түбүнө отургуза турган эле сериал болот. Ошол жерден өзүбүздүн жашоону көрөбүз, өзүбүздүн тагдырды көрөбүз, өзүбүздүн замандаштарыбызды көрөбүз. Жашоо эмне болуп атат, каяка баратабыз, кандай болуп атат, эмне өзгөрүүлөр болуп атат, ак кара, жаман жакшы, өйдө төмөн бүт бар мына ошол жерден көрүп, бул ушунчалык бир адамды бир ойго сала турган окуялар болсо, жүрүп турса, кичине бир көзүбүздү ача турган, эки жакты, оң жакты, сол жакты карай турган, алдыны артты карай турган бир турмушту көрсөк, ошол кийинки муунду деле улуу муун болобу, иши кылып адамдын бир жан дүйнөсүн өзгөртө турган сериалда болуп да көп нерселерчи. Ошону ээрчип, жашооң менен кошо, күнүң менен кошо, айың менен кошо ошол ээрчип эле жүрүп отурасың. Эмне болор болду экен я? Кандай болор болду экен? Анан өзүң кыялданасың, тигиндей болот го деп. Бул кызык да, ошол мына жанданып бүгүн башталганда да катары менен 4-5 проекттин кетип атканы сүйүндүрүп атат. 4-5 проект. Жомогу менен кошо Чыпалак Батырдын кетип атканы сүйүндүрдү да. Анан эми мен ийгилик тилейм, ийгилик каалайм. Ошол эки биздин ушул мамлекетибиздин эртеңки келечегине, өсүшүнө, өнүгүшүнө, адамдын калыптанышына түзүлгөн шарт бир жакшы ийгилик менен болсо экен, ошол дагы уланса экен, бир киши жан дүйнөбүз арууланса экен,
ички дүйнөбүз тазаланса экен, жаман жакшыны ылгаганды көрсөк экен, билсек экен, акыл көрөнгөбүз толсо экен деген гана бир ишеничтер бар. Ошол ишеничтер ишке ашсын. Чыгармачылык топко, жалпы кыргыз сериалына мен чын жүрөктөн ийгилик каалайм. Мен дагы бир жолу ушул өзүбүздүн ушул мамлекетибизге ушул көңүл маданиятка өзгөчө көңүл бөлүнүп атат. Киного, маданиятка быйылкы жыл биз үчүн ушундай сүйүнүчтүү. Ушул дагы илгерилесе экен. Чоң ыраазычылык билдирем. Таазим этем. Дагы жакшы сериалдар, жакшы кинолор, ийгиликтер боло берсин. Мен негизи жалбыз сериалы бул эми мындай социалдык сериал десек болот. Баарыбызга жаштардан баштап карыларыбызга чейин ала турчу бир жакшынакай сулуулуктар бар. Жалбыздын ишине ийгилик каалайм. Мен жалбыздын атасынын образын жаратып атам. Кудай буйруса бул түгөнбөйт, сериал деген сериал дагы уланат. Ийгилик каалайм сериалга. Элге тартылып алып эс алып калдыңызбы? Элге сериал. Ишне эс алдык, жеңилдедик, бирок иш көп экенин көрдүк да. Бул эми баягы тестовый деп коет эмес беле? Бул деген тестовый, анан 11-не чейин анча-мынча жумушубуз бар экен, аны биз көрдүк. Ошонун үстүнөн иштейбиз. Анан силердин көрөрмандарыңарга айта кетет элем, 2-сезонду көрөрдөн биринчи сезонду көрүңүздөр, анан кийин 2-сезонго отуруңуздар. Кээ-биркилер деген 2-сезондон сразу көрүп баштап калбасын деп эртерээк айтып коеюн. Бул сериалды 2-сезондун көрүп баштаса түшүнбөй калат. Экөө баягы аябай байланыштуу. Албетте, бул 2 сезон деген бири-бирине өтө катуу байланыштуу болуп турат. Бул жерде окуялар бири-бири менен переплетация этип турбай, ошондуктан биринчи сезонду көрбөсө түшүнүксүз болуп калат да. Ошол жагы бар. Жалбызга биринчи жолу мени Жаңылай Исакова деген эжекебиз кастингге чакырган, дароо жөңүшкүлө эжеге жакканмын. Анда туура фактурамдагы бардык кандай десем жактырышкан, ошентип. Жалбыз биринчи сезону тартылды, элге тартууланды, көчөдөн тааныган учурлар, сүрөткө түшүргөн учурлар көбөйүп баштадыбы? Албетте. Биринчи сезондон жакшы эле көчөдөн тааныгандар көп болду. Жалбызга чейин башка сериалдарда, кинолордо тартылып жүргөнсүз. Бирок бир эле каармандын аты менен калып калган жоксузбу? Жалбыз деп. Жалбыз менен калып калдым го. Анткени ошо жалбыз бүтөрү менен турмушка чыгып кеттим деле. Анан ошо жалбыз бойдон калып калдым да. Демек, биринчи сезондо бойдок болчусу, экинчи сезондо үй бүлө. Мен уже экинчи сезондо үй бүлөлүк жолдошум бар, кызым бар дегендей. Комплект менен. Ооба. Элге биринчи сериясын тартуулап, жеңилдеп калдыңызбы? Албетте, бул бир кандайдыр бир даражада жеңилдикти берет, бирок алдыда карапайым 7 миллиондогон кыргыз калкыбыз күтүп атат да бул сериалды. Эми элдин баасын күтөм да, элдин реакциясын күтөм. Кандай кабыл алат, кандай болот? Бул мен үчүн дагы абдан чоң маселе да. Негизи эң башкы суроо, жалбыз деген бул каяктан келген? Жалбыз деген бул эмне? Эми жалбыз деген бул бир байыркы гректердин легендасы бар экен. Мен ушул легендада ушул жалбыз деген а дегенде кыз болгон депчи. Анан кыз болгондо дагы бул табияттын бүтүндөй сулуулугун камтыган, абадан, суудан, жашыл дүйнөдөн бүткөн ушундай бир сулуу кыз болгон экен. Анан баягы кыз мындай сулуулук, жакшылык, арулук болгон жерде сөзсүз кара ниеттик, сөзсүз зыян келтире тургандар көп болот да. Мына ошондой бир күч жалбызды жок кылам деп аракет кылган, а бирок жалбыз жок болбой, Кудай Таалам кудурети менен жалбыз деген чөпкө айланып, бүт элди дарылай турган касиетке болгон деген легенданы окуп алып, ошондон алып чыкты. Жалбыздын сценарийсин, идеясы каяктан негизи? Бул мен өзүмдүн 36 серияны дегенде башымда жазгам. Толук мындай каркас деп коет го, ошону бүтүрүп алып туруп, анан баштагам. Анан көптөгөн мындай ар кандай моундагы адамдар менен мен ошону тесттен өткөрдүм да. Ким кандай кабыл алат? Жаштар, орто муун, улуу муун. Анан ошондо мындай кабырда ыйленип отуруп, анан жаралды да. Ошо биринчи сезонду сиз тартыптырсыз, экинчисин эмне себептерден тартып? Бул эми азыр ар кандай эмелер болот да. Балким
башка режиссерду көргүсү келишти, башка көз караш бул закон ченемдүү эле нерсе. Биринчи сезон тарткан режиссер сөзсүз эле экинчи сезонду тартыш керек эмес. Бул ар кандай болот. Ошондуктан мен бул Ринат экинчи сезон тарткан жигит бул мени менен баштап аягына чейин монтажда отурган. Монтажда экөөбүз монтаждаганбыз. Бул материалды жакшы билет. Ошон үчүн Мурат байке экинчи сезонду мен тартсам кандай дейсиз деп менден сураган. Ой, Ринат, тарт, конечно, тарткын. Сенин колуңдан келет деген мына эми тартты. Көрөбүз, буюрса жакшы сериал болот деп мен ишенем. Эми акыркы суроом, сизден дагы жакын арада тасма же сериал көрө аласыз өзүңүздүн колуңуздан? Эми аны билбейм, аны Кудай билет. Көрөбүз, бирөө сунуштаса сөзсүз тартам. Мындай жумушсуз калбайм мен. Азырда кинолорду жасап атам. Ишим толтура, бирок мындай сериалдар болуп калса мен сөзсүз тартканга даярмын. Убагында сиз Апам махабаты, Күлкүлатыр деген сериалдарга тартылгансыз да. Ошол убактагы көрүүчүлөр, сериал көрүүчүлөр менен азыркы убактагы сериал көрүүчүлөрдүн айырмасындай байкай аласызбы? Ооба, бар. 2004-жылы ошол Чиркин өмүр, Апам махабаты сериалдар башталып, 100 миңдеген көрүүчүлөрдү экран түбүнө отургузган болчу. Ошондо жанагы техникалык мүмкүнчүлүктөр, камерасы, жанагы үйүнү, жарык берүү начар болсо да биз жан дүйнөбүз менен ошондой экранда чагылдырып каармандарды элдерде отургузганбыз да экран түбүнө. Азыр эми техникалык мүмкүнчүлүгү аябай чоң. Мына кандай бир сапаты бийик деңгээлде мыкты техникалык мүмкүнчүлүктөр бар экенин көрүп турабыз. Айырма ошол убакта көрүүчүлөр менен азыркы көрүүчүлөр бар. Бирок бүгүнкү күндөгү көрүүчүлөрдү азыр 35-40ка чыккан көрүүчүлөрдү мындан 20 жыл мурун ошол 5 жаштагы 10 жаштагылар биз тарбиялап койгонбуз. Ошондой тарбиялап койгонбуз. Алар бүгүнкү сериалга даяр. Ошолордун баары 30-40ка чыккандар. Демек жол салынган болчу илгери эле. Анан акыркы суроону берип кетейин. Ошол Апам махабатында сиз кичине терс карманыраак, негизи карманыңыз терсирээк. Жок, терс карман деле эмес, эми баягы жок. Жаман көргөндөр болгон эмес беле тиги кызды? Жок, андай болгон жок. Тескерисинче үй бүлөлүк турмушу бузулуп, талкаланып, жубай экөө ортосунда бала жок. Айрылышайын деп турганда аялдын акылмандуулугун алып келип өзүнүн үй бүлөсүнө кайра байлап койгон бир эле адамдын тагдыры болчу. Бизде бир ой болгондо Апам махабат эл жакшы көргөн сериал болгон 20 серия. 20 серия менен токтоп калганбыз. Каржы, акча жок болчу, каражат жок болчу. Ошол 20 серия, 20-серияга келип тагдырлардын баары эмне болгону бүдөмүк боюнча токтоп калган. Элден канча суроо болду, эмне болду, ар жагы эмне болду, эмне болуп токтоп калдыңар? Улантпайсыңар деп суроо болгон. Мына эми мамлекет тарабынан колдоо болуп турганда, ошол эле тагдырларды, ошол эле каармандарды улантса болот. Мүмкүнчүлүк бар. Бир ой кетти да. Улантса дагы эл аябай жакшы кабыл алат болуш керек. Себептен күтүп атышат. Ооба. Ошол тагдырлар билинбей калган. Ооба. Жибек эмне болду? Жибек төрөгөн бала эмне болду? Менин каарманым эмне болду? Берки Жибектин классташтарынын тагдыры эмне болду? Бүдөмүк бойдон калып калды. Ошону эл көргүсү келет да. Демек бир айтып көрөлү, мүмкүн сценарий жазылып калабы. Уланып кетсе эл абдан бир көрө турган сериал болду. Буга чейин биз сахнадан Жеңишуле жеке сүйлөп атканда сизди өзүнүн жоопкерчилигин алып, биринчи опыты болсо дагы эч бир коркпой туруп жоопкерчилик алды деди да. Ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Эми бул кино деген бул биздин кыялыбыз да. Кинону тартам деп мен бала чактан бери чуркап жүрдүм, изденип жүрдүм. Бирок такыр киного жол албай эле жүрдүк. Эми кыска метраждуу фильмдерди тартып аттык, бирок мындай чоң проектке биринчи жолу келишим да. Анан эже айткандай эле эженин өзүнө барып, эже экөөбүз сүйлөшүп калдык. Биринчи сезон чыкканда таанышып калганбыз. Ошо менен сүйлөшүп калып, анан өзүмдүн ойлорумду айткандан кийин эже да макул болду.
экинчи сезонду мага өткөрүп берип, анан ошо менен баштадык биз. Деги эле кандай кыйынчылыктарга душар болдуңар? Кыйынчылыктардан көп кыйынчылыктар болду. Бул биринчиден эле баягы Кыргызстанда кинонун тартышынын өзүнүн мындай бир кандайдыр бир схемасы иши түзүлө элек экен да. Ошол жактан кыйынчылык болду. Анан баягы бизде деген акыркы серияларга барып калсаңыздар көрөсүздөр, ал жакта деген көп экшн сценалар бар да, мушташтар, атыштар, ошолорду тартышта өтө кыйын болду. Анткени ары өткөн, бери өткөн кишилердин баардыгы эле сүйлөнүп кетет, же болбосо ошол эле авария болуп атса, биздин элибиз чуркап келип аварияга жардам беребиз деп чуркап келе калышат. Биз кино тартып атабыз десек, жок, бул чын эле авария болуптур деп бизге ушундай бир кичине тоскоолдук болуп атты. Андан тышкары кыйынчылыктардан бул албетте биз Голливуд болбогондуктан кичине финансовый жактан тартыш болду. Бирок анын баардыгын биз байкатпай кино аркылуу, кадр аркылуу алдаганга аракет кылдык. Экинчи сезонун элдер кандай кабыл алып беребиз? Билбейм. Анткени өзүмдүн каарманыма кичине тойбой калдым десем болот. Биринчидеги жалбыз башка, экинчи сезондогу жалбыз башка да, жашоодо дагы ошондой болуп калды. Үчүнчү сезондон көрө алабызбы сизди сөзсүз? Үчүнчү сезондо буйруса тартылат деп атабыз. Пландап атабыз. Кече жакында сценарий менен таанышып келдик. Буйруса, албетте. Эми үчүнчү сезондо мен өзүмдү колго алам. Болду. Акыркы суроо. Мындан тышкары башка долбоорлордо тартылып жатасызбы? Азыр андан сырткары мен азыр Түз театрында, жаштар театрында иштейм. Ал жакта көп жумуш. Экинчи сезон негизи аябай мындай элге биринчи сезон көргөндө экинчи сезондо аябай жоопкерчилик чоң. Режиссерлор алмашып кетиптир. Жаш режиссер мындай коркунуч сезим болгон жокпу? Корктум. Чындыгында ишенсем, ишенбесем деп, бирок кайсыл убакта биз жаштарга мүмкүнчүлүк беребиз. Жок, бул билбейт, бул болбойт. Буга ишенгенге болбойт десек, алар качан өсөт? Ошо жолу мен бир опурталдуу жолго бардым, бирок алар актады деп ойлойм, мен ишеничимде. Баары жакшы болду. Эмне себептен биринчи сезондо тарткан Мурат Мамбетов агайыбыз экинчи сезон тартпай калды? Жок, мен айтып атпайм, биз жаштарга да мүмкүнчүлүк берели. А киши да жаштар менен иштешип атат. Биз экөөбүз тең, мындайча айтканда, бир эле нерсени кааладык. Бул азыркы көз карашта, азыркы жаштардын ой жүгүртүүсүндө бул кандай болуп чыгат экен деген нерсе бизди дагы толкундантты. Менимче бул жакшы тандем болду да. Улуу муун менен жаштардын ортосундагы гармониялуу иш алып баруу, менимче бул биздин сериалдын көрөрмандары утту деп ойлойм. Эми жалпы көрүүчүлөргө качан, каяктан көрө алышат ошо сериалды? Жан дили менен айтып берем, анткени бул 11 сентябрдан баштап 1 каналда кыргыз сериалы деп саат кечки 8-ден деди го. 1-чи, 2-чи, 3-чү күнү ар бир ушинтип отуруп сентябрдын аягына чыгышат экен. 12 серияны көрсөтүп, андан кийин дароо Этномедиага түшөт, биздин өзүбүздүн YouTube каналыбызга түшөт. Көрүүгө чакырам барыңыздар. Акыркы суроом, 3-чү сезон тартылат деп кеттиңиз, ал жөнүндө да кичине айтып кетесизби? Бул абдан жакшы, азыр дагы чоң жумушубуз кайра башталып атат. Анткени бул жалбыз деп ар жылы эле көтөрө бербей, быйыл ушунун финалдык сезонун тартып алалы деп аябай аракет кылып атабыз. Буга демөөрчүлөрдү издеп атабыз. Буга каражат сурап кайрылып жатабыз өкмөткө дагы. Эми бир аз эле каражат болсо бүтөт. Ошондо 36 серия үргүлжү даяр болуп, мындайча айтканда казак туугандар сураса дагы, өзбек туугандар сураса дагы бере турган кандайдыр бир колубузда жакшы продукция болот да. Сурап атышат, кызыгып атышат. Кызыгуулар болуп атат. Куда түшүп атышат жалбызга. Түшүн. Чигизге ийгилик, сизге ден соолук жана жакшы жакшы мындан ары да көптөгөн жылдар тартып жүрө бериңиз. Чоң рахмат барыңыздарга, ийгилик. Дагы айтып кеткенде, сиздикин башында 50 күнгө такталган, 30 күндө тартып салыптырсыңар. Ал эртерээк тарткандын сыры эмнеде? Ушунча эрте. Антки эрте тартканыбыздын сыры деген бул баягы эле финансага келип такалат да. Bir күн съемка кылыш бул өтө кымбат нерсе да. Ошондуктан биз баягы будан өйдө айта кетпедимби? Экшн сценалар, мушташтар
эжекебиз ары бери өтүп турат да. Экшн сценалар, атыштарды тартыш үчүн биз көп каражат кетирдик да. Ошондуктан биз мындай эртелегенге команданы чогултуп алып сүйлөшүп, келгиле мындай рабочий денди узарталы, батыраак тарталы деп ушундай сүйлөшүп, сценарийди аягына чейин жеткирели дегенге келген болчук да. Бир жагынан үнөмдөдүк, бир жагынан көбүрөөк акча кетирдик да. Жакын арада сизди буюрса Чочун киши деген сериалда башка каарман катары угуп атабыз. Өзүңүздүн Башка каарман эмес, но бирок барбыз ал жакта да. Мына чуркай өтүп кетебиз. сериал съемкаңар кандай өтүп атат? Съемка жакшы, буюрса азыр уже жарымынан өтүп калдык го дейм примерно, Сиз деле барсыз ал жакта негизи. Мен бармын. Анан сериалга кантип тартылып калдыңыз? Ким аркылуу келдиңиз? Сериалга негизи ушул микрофон кармап турган бала чакырган мени биринчи жолу ушул бала чакырган. Анан ушул бала аркылуу тартылып калдык деп айтсам болот. Буюрса. Ийгиликтүү сериал, ишеним күчтүү буюрса. Ишенебиз. Чочун киши негизи бул кыргыз сериалынын бир жаңы багыт, бир жаңы бир линия киргизет деп ойлойм буюрса. Сиз да күтөбүз, жакшы роль, аябай жакшы каарман болот деп ойлойсуңуз. Жана көчөдөн деп мындай кыйкырышып сүрөткө түшөт, Кудай буйрса. Мына достор, берүүбүз аягына келди. Аягына чейин көрүп бүткөндөр, түрдүрбөй көргөндөр силерге чоң рахмат. Ал эми ушул сериалды 11 сентябрдан баштап КТРК каналынан саат 8ден баштап көрөсүңөр. Мен оюмча жакшы комментарийлер жазасыңар, жакшы ой пикирлерди калтырасыңар, барыңыздарга жагып, жүрөгүңөрдүн бир түпкү жеринен орун алат деп ишенебиз. Барыңыздарга рахмат. Силер менен Бакыт Адамалиев болду. Көрүшкөнчө.